Жайдын ысык күндөрү да өтүп, күз мезгили да кирип келди. Жашылча жер жемиштер бышкан убак. Күз дегенде эле баарыбыз кыштын камын ойлоп, айымдар билген салат кыямдарды түрдөп жасап баштайбыз. Учурда үй кожойкелери жер жемиштердин түрлөрүн кышкыга сактап алуу ыкмаларын колдоно баштады. Алардын катарында Бактыгүл айымдагы бар. Айтымында кышы менен муздаткычта тоңдурулган жер жемиштерин жазга чыкканча жеткирет. Болгар калемпирдин түрлөрү жакшы сакталат. Андан тышкары цветная капуста, брокколи аябай жакшы сакталат экен. Алар да кышында мисалы өтө кымбат болуп кетет. Жайында деле арзан эмес, бирок салыштырмалуу арзаныраак да кышка караганда. Муздаткычта жашылча жемиштерди тоңдуруп коюу татаал эмес. Болгону эрежелерин так аткаруу зарылдыгы бар. Андан да маанилүүсү ар бир жемиш жаңы үзүлгөн, жаңы бышкан, чириги жок болушу керек. Анткени муздаткычта сакталган даамдарды пайдалуу заттарын жоготпогудай кылып тоңдуруу талапка ылайык. Менин байкашымча тоңдурууну эң негизги немеси, шарты баягы жемиш жашылчаларды жууп алып, анан кургатыш керек да. Кургак, үстүндө суусу болбош керек. Согу болсо дагы аны бир сыйра куларчу менен арчып, суусун алып коюп, анан тоңдурса, ошондо сапаттуураак болот да. Жабышып, мындай формасын жоготуп, ушундай нерселер болбойт. Анан көбүнчө пакет же контейнерлерге салып койсо аябай ыңгайлуу. Анан порция менен салган жакшы да. Мисалы, тамакка сиз канча колдоносуз билесиз да. Анан ошол эле өлчөмдү салсаңыз жакшы да. Баарын бир чоңго салып алганда аны чыгарыш кыйын болуп калат. Дээрлик бардык эле жашылчаларды тоңдурууга болот. Бирок алардын арасында температуранын түшүшү менен даамын, пайдалуулугун жоготуп, эриткенде боткого айланып калчу азыктар дагы жок эмес. Аларга ширеси көп жемиштер кирет. Ошондуктан аларды тоңдуруунун пайдасы жок. Жалбырагы чоң жашылча зелендерди, чөптөрдү тоңдурбаш керек экен. Алардын жалбырагы эметип ушук алып кетет экен дагы, эзилип калат экен, даамы, сапаты жоголот экен. Жалбырагы майда болгон чөптөрдү тоңдурсак, алып эле ошол бойдон эле тоңот экен да. Карагат, малина, бүлдүргөн сыяктуу майда мөмөлүү жемиштер дагы муздаткычта жакшы сакталат. Бактыгүл айым аларды шекер аралаштырып сактоону туура көрөт. Бир сыйра жууп алып, чөптөрүнөн тазалап чыгып, мен мясорубкадан өткөрүп, анан 1 килограмм клубникага жарым кило сахардан кошуп аралаштырам дагы. 2 саат комнатный температурада үйдө калтырып коем. Сахар эзилген соң бутылкаларга куюп, морозилкага түз эле кете берет. Кайсыл убакта болбосун, жаңы бышкан, витаминдүү жер жемиштерди жегүүбүз келери талашсыз. Бирок мындай мүмкүнчүлүк мезгил талабына ылайык дайыма боло бербеши маалым. Андыктан кыштын камын жаздан баштап көрүүнү унутпаңыздар. Окшошуп калды да. Анан ошо ыңгай болуш үчүн жазып коем. Бул жерде клубника бар, инжир бар, барбарис бар, карагат бар депчи, ошондо алганда эритип, анан кийин аныктабай, сразу эле тез эле аныкташ үчүн оңой да, ошону жазып койсоңуздар ыңгайлуу болот. Биздин томат пасталарыбыз ушундай болуп тоңду. Перецибиз мынакей ушу өзүнүн формасын сактап тоңду. Бул ушу бойдон пакетке салам, эми пакетте турат. Клубникабыз баклажкада турат. Мынакей бул цветная капуста. Ушундай болуп тоңду. Буларды тамак жасап атканда эритпей эле ушу тоңгон боюнча эле тамакка жөнөтөбүз. Бул мына пастабыз ушундай суусу өйдө чыгып калыптыр. Аны холодильникке салып койсок, эрийт, анан колдоно беребиз. Мына перецтерим жана мынакей жандоо менен жашыл бурчак аябай жакшы тоңду. Мынакей андан тышкары контейнердеги менен пасталарым, томат менен перецтен паста.